Унаалардын катализаторун сатып алуу жана экспорттоо үчүн мыйзамсыз каналдын ишине бөгөт коюлду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык УКМК тарабынан ыкчам издөө иш-чараларынын комплексинин жүрүшүндө автомобиль катализаторун массалык түрдө мыйзамсыз сатып алуунун, ошондой эле аларды Европа өлкөлөрүнө экспорттоонун белгиленген схемасына бөгөт коюлду. Ушул жылдын 23-февралында Литвага автомобилдик катализаторлорду экспорттоо учурунда салмагы 2 тоннага жакын контрабандалык жүк кармалган. Мындан сырткары Бишкек шаарындагы автомобилдик катализаторлорду чогултуп жана сатып алып жүргөндөр боюнча 12 пункттан турган иш ачылды. Анда чет өлкөлөргө жөнөтүү үчүн сакталып турган автомобиль катализаторлору алынган. Азыркы учурда УКМК унаа катализаторун башаламан сатып алынышын жана экспорттолушун кыскартуу жана экологиялык абалды жакшыртуу максатында мамлекеттик кызматкерлердин ушул коррупциялык схемага катышы бардыгын аныктоо боюнча керектүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Эскерте кетсек, милдеттендирилген техникалык кароону жойгондон кийин тейлөө бекеттериндеги автомобилдик катализаторлорду массалык түрдө алып салуу, аларды кийинчерээк чет өлкөлөргө сатуу тенденциясы өсүүдө. Анткени катализаторлор баалуу металлдарды камтыйт жана эбегейсиз киреше алып келет.